18 мартта өткөрүлгөн саламат сактоо уюму берген маалымат боюнча азыр дүйнө жүзү боюнча 191.127 киши катталды. Анын ичинен 7807 киши өлүмгө дуушар болду. Азыр анын ичинен 80.840 киши бүгүнкү күндө айыгып чыкты. Дүйнө жүзү боюнча азыр 155 мамлекет списокко кирди. Ошо коронавирус катталды деп. Бүгүнкү күндө саламат сактоо уюмунун бааласы боюнча дүйнө жүзү боюнча кырдаал эң жогорку деген деңгээлде болуп турат. Кыргызстан боюнча көчө айтып кеткендей бизде азыр 3 коронавирус менен катталган 3 жарандан табылды. Ошол менен турабыз. Азыркы күндө биздин Бирикен Жалал-Абадтык ооруканада 6 киши жатат жана 3 адам. Андан тышкары үчөө өзүнүн температура бар деп медициналык жактан билген алып лечение алып атышат. Ошол 2 күнүн ичинде эмне иштер болду? Биринчиден ошо Шаржадан учуп келген биздин Умрадан келген биздин жарандар толук кандуу бүгүнкү күндө баары табылды. Ал адамдардын баарынан тең изоляция кылып туруп кээ жерлерде больницаларда жана атайын обсервацияларга жаткызылды. Ошол келген адамдардын ичинен 144 болчу, көчө 135 деп айтканбыз. Азыр оперативдарды анан даныларын баары бүгүн тактап эпидемиологический изилдөөлөрдөн кийин азыр самолетто 144 киши бар экен. Ошонун ичинен 142 аныкталып Кыргызстанда обсервацияга жатылды. 2 киши Өзбекстанга чыгыптыр. Аларга болсо биз азыр метаркылуу бердик. Ошол 142 кишинин бүт анализдери өттү. Анын ичинен жана 3 бүгүнкү күндө положительный, калганы отрицательный. Ошол түшүнүктүү болдубу? 142 киши текшерилип, анын ичинен 3 положительный, калганы отрицательный. И все вот эти бардыгы 142 киши биздин көзөмөлдө больницаларда жана атайын обсервацияларда жатып, биздин толук көзөмөлдө турушат. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей азыр Жалал-Абад областынын губернатору өзүнүн деңгээлинде чрезвычайный ситуация деп ошол район боюнча иштерди алып барып атышат. Ал жерде биздин саламат сактоо кызматкерлери өзүлөрүнүн санитардык эпидемиологиялык иштерин баары күчөттү да. Андан тышкары ошол келген адамдардын негизи жана 3 киши кандай кишилер менен жолугушкан контактный лицо деген баарын аныкталып, ошолор менен баягы жакын кишилердин андан кийин кошуна болгон айыл деген баарын аныкталып, ошолор менен көзөмөл кылып ишти алып барып жатышат. Бул кыскача лабораториялык иштер боюнча бүгүн лабораториялар толук кандуу иштеп атат. Мындай айтканда 24 саат боюнча тесттер жана реагенттер жетиштүү. Азыр атайын бизде дагы 2 мобилдүү лаборатория бар болчу. Ошону дагы азыр даярдап жатабыз. Ушу Жалал-Абадка да ошол мобилдүү лабораторияны койгонго. Бүгүн Бишкектен реагенттер келсе, менимче эртеңден баштап аякта дагы анализдерди алып, ачерде да ишти алып барганга азыр даярдык көрүп жатабыз. Жогоруда айтып өттүңүз, Жалал-Абад облустук ооруканасынын инфекциялык бөлүмүндө 6 адам жатат. 3-өө коронавирус, 3-өөнүн дене табы көтөрүлүп деп. Ошол 3 киши дагы тест тапшырдыбы? Анан экинчи суроо алардын диагнозу аныктала элекпи? Экинчи суроо болсо, коронавирус менен жаткан адамдар медициналык көзөмөлдө гана болуп атабы же медициналык дарылоо процесстери болуп атабы? Кандай процесстерден өтөт да дарылоо?
процедуралар. Рахмат. 3 киши аныкталган, алар толуккандуу биздин клиникалык руководстволор менен өзлөрүнүн дарылоолорун алып жатышат. 3 адам дагы өзлөрүнүн баары симптоматикалык дарылоосун алып, анализдерди алып, алар азыр тасталып атат. Жанагы 5 деген ал жерде 5 мурун эле жаткан, 5-өнүн 3-өнүкү бар, 2-өнүкү жок. Алар симптоматикалык лечение алып атат. 3 жаңы түштү, анан анализди алып, азыр Оштогу лабораторияда анализин жасап жатат. Дарылоо процедуралары боюнча коронавирус менен баардыгында. Дарылоо процедуралары бизде атайын ушу бүткүл дүйнөнүн саламаттык сактоо уюмунун руководствосу жана биздин кесипкөй инфекционисттер, врачтар, фармакологдор атайын жоболорду, алгоритмдерди иштеп чыгып, ошонун аркасында ишти алып барып атышат. Космос Алиевич, сиз айтып өттүңүз, коронавирус аныкталган 3 адам менен бирге учакта келген баардык адамдар 142 адам. Анан контакты болгон адамдардын баары бүгүн анализ тапшырып отрицательный чыгып атат да. Инкубациялык период көп атпайбы? Кайрадан текшерүү болуп турат да, бир эле анализдин жыйынтыгы менен отрицательный деп толугу менен айта алабызбы же убакыттын өтүшү менен выявление болушу мүмкүнбү? Анан экинчиден жазалма дем алдыруучу аппараттар боюнча жетишсиз деп айтып жатышкан эми ошо ИВЛ кошумча ИВЛдерди алуу боюнча иш жүрүп атабы? Рахмат. Жанагы сиз айткан азыр биз деген негизи бүгүнкү күндө 2 жолу анализ алып атабыз. Жана категориялар болуп аэропорттун өткөндө, же болбосо обсервация турганда при входе деп коебуз, жана келгенде алабыз, анда текшеребиз, андан кийин при выписка деп жана 12-13 күнү да алып туруп, анан ачерде отрицательный болгондон кийин чыгарабыз да. А бул контактныйлардын азыр как бы при выходе баардыгын алды, пока отрицательный, бул жакшы нерсе. Анан мунун баарын азыр жаткыздык, обсервацияда может даже бир эмес 2-3 жолу да алышыбыз мүмкүн по состоянию. Анан анын баарын жазап тастагандан кийин дагы партнерлигин турат булар. Ошон үчүн бул контактка прямой алгандын баары тең. 14 күн обсервация, баардык наблюдение, андан дагы полный эмеге чейин медициналык көзөмөлдө турушат. Жана искусственный вентиляция легких аппараттар боюнча Кыргызстанда ал жетиштүү, өзүңүздөр билгендей, ал жок, эч кандай операция же нерселер болбойт. Бүгүн биздин медициналык атайын справочник автоматический система бар. Ошондон маалыматы боюнча 624 ИВЛ бар Кыргызстан боюнча. Ошонун 100-өн биз ушул коронавирус случай болсо резервде кармадык. Андан тышкары мен бул жерге айтып кетишим керек. Кытайдын тажрыйбасы боюнча ооруган адамдардын 5% ушу ИВЛде гана муктаж болот да. Ошон үчүн бизде жетиштүү. Андан тышкары эми биз баягы сактанганды Кудай сактайт дегенде азыр ИВЛдер боюнча кээ бир бизнесмендерди алып беребиз деп аларга да спецификация бердик. Биздин донорлор да айтышты, аларга да азыр жакшы спецификация берип, негизи донорлордун акчасы менен бир дагы ушу палата интенсивдик терапияларды да көбөйтүп коелу деп атабыз. Менин оюмча азыр ИВЛ аппараттар эгер муктаждык болсо жетиштүү. Биз мындан ары күн сайын базарлардагы, супермаркеттерде, дүкөндөрдөгү бааларды анализ кылып мониторинг этип турабыз. Жалгыз гана бул азык-түлүк эмес, ошол эле аптекаларда, дарыканалардагы дарылардын, биринчи керектелүүчү дарылардын мониторинг кылабыз. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө бермекчибиз. Базардын ээлери менен соода сатык точкалардын ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Экинчиден набараки чоң оюн зоок жерлери менен, компьютердик клубтар менен, кальян барлар менен, ушулар менен иш жүргүзөбүз. Эгер өкмөт керектүү болсо, мисалы бүгүн мен келатканда
так эмес маалыматты окуп калдым. Биз жанакы компьютердик клубтарды жабышыбыз мүмкүн эртеңден баштап. Ошону тиги борбордук штаб айтса, биз анда ушул иш-чараларга барабыз. Биз ошондой эле транспорт маршруткаларды, базарларда, эл жыйылган жерлерде дезинфекциялоо иштерин кайра уланта бермекчибиз. Ошондой эле мына больницаларда өзүбүздүн даярдыктарыбызды, райондук больницаларда, шаардын ичиндеги больницаларда даярдыктарыбызды көрүп атабыз. Бишкек шаардык мэриясы мындан ары борбордук штабтын жана саламаттык сактоо министрлигинин бизге берген рекомендацияларын, сунуштамаларын баарын аткарууга даяр жана күчү жетет деп ойлойбуз. Ошондуктан шаардыктардан паникага алдырбайбыз, сабырдуулук менен. Эгер кандайдыр бир кызыл кулактуулуктар пайда болсо, кандайдыр бир саботаж же спекуляция болсо, мэрияга, ошол эле райондук бийликке, АМТУга, квартальныйларга такырлуу болбой атса, финансылык полицияга, милицияга кайрылсаңыздар, биз тез аранын ичинде ар кандай чаралар